Күндөрдүн биринде bir padişa özünün vazirin çakırıp, sen maga eki adamды alıp gel. En güçlü jana en korkok adamды alıp gel dedi. Vaziri көп ойлоно отурбай сыртка чыгып bir ayalды жетелеп алып келип алдына отургузуп койду. Мен сени түшүнбөй калдым. Мен сага эң күчтүү жана эң алсыз болгон эки адамды алып кел десем, сен бир эле адамды алып келбедиңби? Десе, падышам, мен сизди түшүндүм. Түшүнгөн үчүн да туура жоопты бир эле аялды алып келдим. Анткени аял киши алсыз деп ойлоп атканыңыз туура. Анткени аялы жолдошу, бала чакалары, үй бүлөсү түгөл жанында турган кезде аялдан коркок адам жок. Көчөдө бир нерсе шыбырт десе да, атасы карап коюңчу бирдемке шыбырт деп атат эшикте деп калат дейт. А эгерде жолдошу жок болуп, баласы, балдары үйгө келбей калса, ал аялдан айбаттуу инсан калбай калат. Ал аялдан күчтүү инсан калбай калат. Үй бүлөсү түгөл болгонго чейин, керек болсо жолдошу дүйнөдөн көз жумса да, аял башы менен ал эркектен күчтүүрөөк перзентинин бардыгын айбаттуу жүрөк менен карай берет. Андыктан аялдан өткөн күчтүү инсан жана аялдан өткөн алсыз инсан жок падышам деген экен.